Акчаны кайдан алды? Үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алган учуп кетти. 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Ошону минет. Соттор, жогорку сот 35 сот бар экен. Баары 570 жиптөрдө жүрүшөт. Мерседестерди минип жүрүшөт. Гелендвагендерди минип жүрүшөт. Биз ушинтип сотторго айтып атсак, кече бир сот 2 күн алдын. Үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алган учуп кетти. Бул эмне деген акмакчылык? Сот жогорку соттун бир судьясы учуп кетти. Кече мен ал сотко уже териштирүүнү дайындадым. Териштирүү башташты ал сот боюнча. Ошол бул жерде ошол Дубайга учуп барган эле 4 адам учуп барган эле. Учуп келген эле дем алып келген эсептесек эле 15-20 миң доллар акча болот экен. Сот ал акчаны кайдан алды? Соттун бир кийген шубасы 5 миң доллар турат. Сапалы 1000 доллар турат. Минген машинеси 100 миң доллар турат. Жашаган үйү $1 миллион турат. Анан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кече кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Демек, биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт. Бардык соттордо ар бир сотту карап чыгабыз. Согласно декларация. Декларация эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Декларация жазылганбы? Баягы ВАЗ-2106 деп жазып коюшат. Ошону минет. Эч кандай жип минбей. Судья. Так, декларация жазылганбы? Панельный дом, двухкомнатной хрущевки. В этой хрущевке будет жить он. Это судья. Никаких-то хоромах он не будет жить, который стоит миллионы долларов. И этого я обеспечиваю. Это обеспечу. Почему? Потому что нам нужна социальная справедливость. Муну жеңилдеткенден, жумшарткандан пайда таппайт да мамлекет. Биз ушуга ишендик. Мына айтып атпаймынбы, мен 5 жылдан бери коррупция менен күрөшөмүн. Кече мындан 2 күн алдын налоговиктерди кармадык эле. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Түнү менен таможниктер мына 7-8 таможниктер кармадым. Мен кече түнү келдим, түнү менен ошолор менен чабышып чыктым. Эртең менен эле чуркап бул жак келе калдым. Мына Ошто жана Кара Сууда мурда Райым Атраевдин эмеси бар го, таможенный терминалы бар эле өзүнүн жеке. Биз мамлекетке алып койгонбуз да. Мына ошол жерде уюшкан таможниктердин уюгун кече түнү талкаладык да. Мына алар чыгып атат. Аны айтып эле оозум жыйгычам деле мына түнү кечинде дагы таңгамал кармашта окшойт. Счетный палатанын мына ол түндүк жагыбыз боюнча башчысы бар экен. Анын 2 инспектор менен аны кармадык. То есть булар жөнөн-жөн баары эле бирөө кармап алып аткан жок. По ним ведется работа, скрупулезная работа. То есть мы должны доказать, когда он получил взятку, каким образом получил. Сейчас, слава богу, техника уже развита. То есть можно все снять на видео, на аудио дегендей. Ошентип отуруп туруп кармайбыз да. То есть күндөн күнгө булар көбөйүп атат да, токтобой атат. Ошондон ужесточить керек болот да. Уже биздин алыбыз да келбей калды. Бир жагынан таможниктер кетип атат, бир жагынан налоговиктер кетип атат, бир жагынан счетный палатасы кетип атат. Уже мугалим жана башкаларды айтпаган дачы. Ошондон муну ушундай кылып туруп бир иштеп көрөйлүчү. Бул мыйзам да эми кайсыл бир күндөрү бир туура эмес болуп калса, кайра чакыртасыңар, өзгөртүүлөрдү киргизесиңер. Так. Ошондон азыр ушуну иштеп көрөйлү. Рахмат камчан. Түшкөн кылмыштуу топ менен, бандиттер менен күрөшүү оңоюраак экен да, коррупция менен күрөшкөндөн көрөчү. Алар менен күрөшүү оңоюраак экен. Мына мен көрдүм аны, өзүм сездим. Азыр мен бандитмин деп чыгып, же болбосо бандиттик ишти эч ким кыла албайт, качып жүрөт. А коррупция до сих пор продолжается. Где-то уже коррупция дошло до высоких уровней. Вот буквально вчера мы, 2 дня назад, задержали руководителей налоговых инспекций столицы, 4 людей. Так, они нанесли бюджету приблизительно по нашим подсчетам около 3,2 миллиарда сомов. В то же время мы сейчас требуем от наших ушул убакта биздин жанагы жөнөкөй жарандарыбыздан жана азыр базарларда отурган жарандарыбыздан налог төлөө, салык төлөө деп аларды кыйнап атабыз, туурабы? Этенен деп туруп. Именно ушу этененди жашырышып, этенен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налоговиктер өздөрү. Так, 3,2 миллиард бул азыр башталышы гана. Возможно, сейчас вот это расследование как раз идет, возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников сверху. Это может быть дойти до каких-то руководителей.
То есть это целая мафиозная, коррупционная структура, схема, которую они создали. Ошондуктан биз муну аз токтотуп кое алабыз. Этинен боюнча мен бир маалымат берип коеюн. Этинен деп эле элдерибиз деле ызычуу болуп атат, туурабы? Мына этинен электрондук товардык транспорттук накладной боюнча. Булар кантип мафия түзүшөт? Бул маалымат сиздерге өтө керек, себеби азыр кээ бирлер айтып атат, налоговыйларды камап койдуңар, биз планды толтура албай калып атабыз, ушуларды чыгарып бергиле деп. Мен айтам, жок деп атам. Этинен боюнча булар жанагы товарды алышат экен дагы, мисалы арак, акцизный товарларды алып туруп, складтан чыгарышып, жөнөтүшөт, жанагы электрондук товардык транспорт накладнойду жазышып. Ошол эле мезгилде жанагы Сосновкага барып туруп, Сосновкадан өттү деген отметканы кылып туруп, биз аны кайрадан кайтардык деп отметка кылышат өздөрүнөчү. Кайтарып кайра товар складка келди деп. Бирок ошол эле маалда товар кайтпайт, ал дальше кете берет. Ошко барат, Жалал Абадка барат, же Баткенге барып сатылып кетип атат. Но налог төлөнбөй атат, себеби товар кайтарылып келди. Ушундай операциялар менен бизде жүргүзүлүп, ушунун негизинен 3,2 миллиард сомду азыр биз Атозова иштин алкагында Бишкек шаары боюнча ЭТНнен, Бишкек шаары эле боюнча системасындагы Атозова же Атланён схемасы боюнча көмүскө экономиканын обороту 3,2 миллиард сом түзгөндүгү такталды. Көрдүңөрбү, кандай коррупциялык система? Ошол эле мезгилде биз базарда отурган, же болбосо торговый точкада отурган биздин жарандарыбызды давай 10 миң төлөп кой, 20 миң, 100 миң төлөп кой деп артынан жүрөбүз. А тут миллиарды. А эту коррупционную схему кто устраивает? Сами же налоговики. Я думаю, они еще и делились со своим начальником, а мы это все установим. Поэтому мы их как раз сейчас привлекаем по статье коррупции. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, биздин тушуубузда жеке менчикке кол салууга жол берилбейт. Камчыбек Кыдыршаевич, мурдагы спикер Чыныбай Турсунбековдун кыздарынын кармалышы боюнча маалымат тарады. Маалыматты райондук сот тастыктап, бир кызы камакта, бир кызы үй камагында экенин Азаттык үн алгысы билдирди. Алар кайсыл иштин негизинде кармалды? Айрымдар мамлекет тарабынан жеке менчикке кол салуу болуп жатканын айтып чыгышты. Бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар? Мен так кесе айтып коеюн, биздин тушуубузда эч кандай жеке менчикке кол салуу деген болбойт. Анын баары мурунку замандарда калган. Азыр андайга жол берилбейт. Чыныбай Турсунбековдун кыздары боюнча булар 2013 жылы Максим Бакиевке тиешелүү Акыл Инвестбанкты рейдерлик жол менен тартып алышкан. Чыныбай Турсунбеков аялы Нуржан Тинтимишевага каттатып, атын Капитал банкты өзгөртүшкөн. Ошондон бери Капитал банк болуп иштеп келе жатат. Мындан сырткары илгерки Бишкек арак заводун 1,5 гектарга жакын жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алышкан. Аны болсо бир тууган кайнисине каттатып алган. Жөнөкөй элдер үй курууга 4 сотык жерге жетпей жүрсө, булар Бишкектин чак ортосунан 1,5 гектар жери менен кошо килейген бир заводду ээлеп алышкан. Мен буларды менчигиме же жеке чөнтөгүмө алып аткан жокмун. Мамлекетке кайтарып атам. Мисалы, ошол эле арак заводунун 1,5 гектар жерине мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу элдерге үйлөрдү салып беребиз. Банкты болсо сатып, андан түшкөн акчаны ошол эле МИКке үйлөрдү салганга жумшайбыз. Дагы бир иш, Чолпон Ата шаарында 18 гектар жерди дагы мыйзамсыз алып, Акун деген пансионат салып алышкан. Ал жакта да элдер жарым сотук жерге жетпей зарлап жүрүшөт. Булар 18 гектар жерди ээлеп жатышат. Биз аны тартып алып аткан жокпуз. Жердин баасын мамлекетке төлөп койгула деп жатабыз. Азаттык үн алгысы эптеп эле кычык издейт, маалыматты бурмалап берет. Ага көңүл бурбаш керек. Азыр эл өзү маалыматтын чын төгүнүн таразалап ала турган убакта жашап жатабыз. Жумурткадан кыр издегендердин доору бүтүп баратат. Жогоруда айтылган мыйзамсыз алынган мүлктөрүн сактап калыш үчүн сизге акча бергенбиз деп да айтып жүрүшүптүр. Буга эмне дейсиз? Туура, бизге да ошондой маалымат түштү. Изилдей баштадык. Көрсө өзүнүн эле 10 жылдан ашык жанында юрист болуп иштеген кызматкери Ташиев ишиңерди бүтүрүп берем деп акча сурап жатат деп калп айтып, 5 миллион доллар акчасын алдап алып алган. Азыркы убакта ал юристтик үйөөсү экөө тең кармалды. Тергөө иштери жүрүүдө, а мүмкүн дагы башка адамдардын катышы бардыр. Убакыт көрсөтөт. Чыныбай Турсунбековдун кыздары мына ушундай мыйзамсыз иштер менен алектенишип жүрүшөт.
Андан калган мыйзамдуу бир да мүлкүнө тийбейбиз. Мисалы un комбинаты, кафелери, үй мүлкү жана башкалар. Ал эми мыйзамсыз ээлеп алган мүлкүн элдин акысын буларга жедирбестен элге кайрып беребиз.